Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Buxariyde, Muslim'de gelgen hadiste İbn Umar radıyallahu anhumadan gelet. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem iki adamdın canından ötüp baratıp, oşol iki adamdın biri canınдағы şerigin köp uyalğandığı üçün жемелеп насаат айтып жатқанын угат. Sen эмнеге мынча көп уяласың? Уялбашың керек, уялбагын, тартынбагын деп насаат айтып жаткан эле. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол уялбагын деп насаат айтып жаткан адамга кайрылып, "Дa'ху фа иннал хаяа минал иман." Антпегин, аны жөн койгун, анткени уялуу ыймандан деп айтат. Аны сен антип токтотпогун, анткени уялуу ыймандан деп айтат. Наби саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде уялууну ыймандан деп айтып атат. Кайсыл бир мусулман адамда уялуу сыпаты боло турган болсо, демек ал адамда ыйман бар. Ал адамда ыймандын бир бөлүгү бар. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде уялуу ыймандан деп айтты. Дагы бир хадисте келет, Абу Хурайра радıyallahu анхудан келген. Бул хадис дагы Бухарийде, Муслимде келет. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-хаяу шу'батун минал иман." Ал-хаяу шу'батун минал иман. Уялуу ыймандын бир бөлүгү дейт. Ыймандан болгон бир бөлүгү деп айтат. Ыймандын бөлүктөрү өтө көп. Хадистерде келгендей. Ошол бөлүктөрүнүн бири уялуу. Имран ибн Хусайн радıyallahu анхудан келген хадисте, бул хадис дагы муттафакун алейх болгон хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-хаяу ла яти илля би хайр." Уялуу тек гана жакшылыкты алып келет дейт. Уялуунун артынан эч кандай жамандык келбейт. Уялуу тек гана жакшылык менен кайтат деп атат. Ушул хадистин бир риваятында келет: "Ал-хаяу хайрун куллуху." Уялуунун баары жакшылык деп. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, уялуу бул ыймандан болуп эсептелет. Уялуу бул ар дайым адамга жакшылыкты алып келет. Эгерде адам баласынан уяттуулук кете турган болсо, уялуу сыпаты кете турган болсо, анда ал адамдан жамандыктын баарын күтсө болот. Ал адамдан эч бир жакшылыкты үмүт кылып болбойт эгерде уялуу кеткен болсо. Уялуунун эң жогорку даражасы, урматтуу мусулман бир тууган, бул Аллах субханаху ва тааладан уялуу. Биз баарыбыз билебиз адамдардан уялуу. Адамдардан уялыш керек, элдерден уялыш керек. Бул уялуу бар, ооба. Бирок эң биринчи бизден талап кылына турган уяттуулук, уялуу бул Аллах субханаху ва тааладан уялуу. Бизди жаратып турган зат күнөө иштерди көрүп калуусунан уялуу. Аллах субханаху ва таала баарыбызды эмне иш жасап атканыбызды, эмне сөздөрдү айтып атканыбызды, эмне амалдарды жасап атканыбызды көрүп билип турат. Алам я'лам би анналлаха ярах деп Аллах таала айткандай, инсан билбейби Аллах таала көрүп турганын деп. Инналлаха кана алейкум ракиба. Аллах таала силерди күзөтүп билип турат деп. Валлаху бима та'малуна басир. Аллах силердин жасап жаткан амалдарыңарды көрүүчү деп. Бизди жаратып койгон, бизге өз рызкысын берип турган Аллах субханаху ва тааладан уялышыбыз керек. Эмне нерседен? Айтканыбыздай, Аллах субханаху ва таала кайтарган амалдарын, кайтарган нерселерин жасоодон. Мына ушул
эң негизги бизден талап кылынган же болбосо бизден талап кылынган эң биринчи уяттуулук болуп эсептелет. Эң биринчи уялуу болуп эсептелет. Эгерде биз өзүбүздөгү Аллах субханаху ва тааланын неаматтарын, жакшылыктарын ойлонуп карап көрө турган болсок, сан жеткис. Биз санап бүтө албайбыз. Аллах субханаху ва таала Куранда айтканда, эгерде биз Аллах субханаху ва тааланын жакшылыктарын бизге берген санап чыга турган болсок, биз анын санына жете албайбыз, санап бүтө албайбыз. Чексиз Аллах субханаху ва тааланын жакшылыктары. Биз ошол Аллах тааланын өзүбүзгө берген, бизге берген неаматтарын карап көрүшүбүз керек. Ошондо бизден Аллах субханаху ва таалага болгон уялуу ойгонот. Карап көрөлү өзүбүздүн дене мүчөбүздөгү эле Аллах субханаху ва тааланын жакшылыктары. Жана ошондой эле биз билишибиз керек, Аллах субханаху ва таала бизди ар бир орунда, кайсы убакытта болбосун билип турарын, билип бизди көрүп турарын билишибиз керек. Мына ошондо мүмкүн биздеги уялуу, Аллах субханаху ва тааладан уялуу сыпаты ойгонор. Аллах субханаху ва таала мени көрүп турат деген мусулман адам, ал адам Аллах кайтарган жерге карап баспайт. Аллах кайтарган нерсени сүйлөбөйт. Аллах субханаху ва таала тыйган, арам кылган нерсени тиктебейт. Биз мына ушул Аллах субханаху ва тааланын бизди көрүп билип туруусун эсибизге ар дайым түйүп жүрүшүбүз керек. Бул бизге жардамчы болот. Биздин Аллах субханаху ва тааладан болгон уялуубуздун келүүсүнө. Бул уялуу, урматтуу мусулман бир тууган, сөз менен эле айтып кое турган нерсе эмес. Мен уялам, менде уяттуулук бар деп. Жок, бул уялуу адамдын жүрөгүндө орной турган кулк мүнөз. Ал мүнөздүн белгилери адамдын дене мүчөлөрүндө байкалат. Эгерде сизде менде уялуу болгон болсо Аллах субханаху ва тааладан, анда биздин көзүбүз арамга тиктебей калат. Анда биздин тилибиз арамды сүйлөбөй калат. Анда биздин кулагыбыз арам нерселерди укпай калат. Демек бул уялуу тил менен айтылып кала турган нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дагы бир хадисинде келет. Имам Тирмизи рахимахулла өзүнүн сунанында чыгарат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Истахью миналлахи хаккал хая." Сахабаларына кайрылып, Аллах Тааладан чындап уялгыла дейт. Кимге кайрылып айтып атат? Сахабаларына. Сахабаларга болгон кайрылуу, ал бизге болгон кайрылуу. Пайгамбарыбыз сахабаларына Аллахтан чындап уялгыла деп айтат. Ошондо сахабалар: "Я Расулаллах, инна настахи валхамдулиллах." О Аллахтын элчиси, биз Аллахка мактоолор болсун, биз уялабыз деп айтышат. Бизде уяттуулук бар, биз уялабыз деп жооп беришет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Лайса дак." Мен аны максат кылып айтып атканым жок дейт. "Валакиннал истихя миналлахи хаккал хая ан тахфаза ар-рa'са ва ма ва'a." والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. Пайгамбарыбыз: "Жок, ал уялуу эмес" дейт. Аллах Тааладан болгон чыныгы уялуу дейт пайгамбарыбыз. Сен башыңды сактасаң дейт. Жана ошол башыңдагы орношкон, башыңдагы бар болгон мүчөлөрүңдү сактасаң дейт. Вал батна ва ма хава, жана сен курсагыңды, жана курсагыңдагы жайгашкан мүчөлөрүңдү сактасаң дейт. Мына ушул чыныгы уялуу дейт.
башыңды сактасаң, башыңдагы бар болгон мүчөлөрүңдү сактасаң дегени, сен башыңды сактасаң, ал башыңдагы көзүңдү сактасаң, башыңдагы кулагыңды сактасаң, башыңда жайгашкан тилиңди сактасаң деп айтып жатканы. Демек чыныгы уялуу эмне экен? Ал мына ушул нерселерди бизден талап кылат. Чыныгы Аллах Тааладан чындап уялган мусулман адам көзүн сактай алат. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушул чыныгы уялуу деп айтып атат. Ал адам көзүн сактайт, ал адам кулагын сактайт, ал адам тилин сактайт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, сен эмне деди? Курсагыңды сактасаң деди. Жана ошол курсагыңдын ичинде жайгашкан жүрөгүңдү сактасаң деп атат. Ва хава дегенде жүрөк дагы эң биринчи кирет. Жүрөк. Адам жүрөгүн эмнелерден сактайт? Имансыздыктан, куфурдан сактайт. Аллах Таалага, аны жаратып турган Аллах субханаху ва таалага куфр келтирүүдөн сактайт. Эки жүздүүлүктөн сактайт, нифактан. Бул денедеги адамдын денесиндеги жүрөк, бул дене мүчөлөрдүн падышасы. Эгерде жүрөк оңолсо, бүт дене мүчөлөр оңолот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай. Айтты го хадисинде: "Ала фил жасади мудга, ида салахат салахал жасаду куллу." Адамдын денесинде бир тиштем эт бар деп. Эгерде ошол эт оңоло турган болсо, бүт дене мүчөлөр оңолот деп. Ва ида фасадат фасадал жасаду куллу, ала ва хиял калб. Эгерде ошол денедеги бир тиштем эт бузула турган болсо, бүт дене мүчөлөр бузулат деп. Ал жүрөк деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде сенин чыныгы уялууң, сендеги чыныгы уяттуулук качан болот деп атат? Сен башыңды сактасаң, башыңдагы көзүңдү, кулагыңды, тилиңди сактасаң, жана ошондой эле курсагыңдын ичиндеги жүрөгүңдү сактасаң деп, мына ушул деп айтып атат. Жана сөзүн улап, өлүмдү эстесең, жок болуп кетүүнү эстесең деп атат. Мына ушул чыныгы уялуу деп атат. ومن أراد الآخرة, адеми кимде ким акыретти каалай турган болсо, бул дүйнөнүн зинеттерин таштайт. Акыретти каалаган адам бул дүйнөнүн азгырыктарына азгырылбайт. Фаман фа'ала залик деди пайгамбарыбыз. Ким мына ушул жогорудагы айтылгандарды жасай турган болсо деди, башын сактаса, башындагы көзүн, кулагын, тилин сактаса, курсагын, жүрөгүн сактаса, жана ошондой эле өлүмдү эстесе, бул дүйнөнүн зинеттерин таштай турган болсо, эмне деди? Факад истахия миналлахи хаккал хая. Мына ушул адам чындап Аллах Тааладан уялган адам деди. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде Аллах Тааладан болгон уялуу кандай болот экендигин баяндады. Биз айтып калабыз го кээде. Алхамдулилла, уялабыз, уяттуулук бар деп. Чыныгы уялуу Аллах субханаху ва тааладан. Мына ушул хадисте эскерилгендей болот. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, өзүмө жана сиздерге айтарым, Аллах субханаху ва тааладан болгон уялууну биз ар дайым эсибизге алып жүрүшүбүз керек. Эгерде бизде ушул уялуу мүнөзү, уялуу сыпаты боло турган болсо, Аллах субханаху ва тааладан болгон, анда бизде ошол Аллах Таалага болгон умтулуу пайда болот. Аллах Тааланын буйруган буйруктарын аткарууга аракет пайда болот. Эгерде адам Аллах субханаху ва тааладан уялбаса, ал адам эч кандай Аллах субханаху ва тааланын акыларын өтөбөйт. Аллах Тааланын буйруктарын аткарбайт. Ал адам Аллах жөнүндө оюна келтирбеши мүмкүн, эсин албашы мүмкүн. Эгерде уялуу, уяттуулук жок боло турган болсо. Аллах субханаху ва таала баарыбызды өзүнүн чындап уяла турган инсандардан кылган болсун. Wallahu alam.
Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.